Таза, ачык жана көз карандысыз сот системасын түзүү өлкө алдына ушундай максат койгон. Аталган тармакты реформалоону президент жеке көзөмөлүнө алып, жарандардын сотторго болгон ишенимин кайтарууну колго алды. Сооронбай Жээнбеков Коопсуздук кеңештин жыйынында реформанын ишке ашуусун каалабагандар болсо, анда аны башкалар аягына чыгарарын белгилеп өттү. Теманы Айпери Самат кызы улантат. Ар бирөөнүн өзүнүн логин паролу бар. Ошо менен кирет. У нас в основном как судьялардагы өзүнүн логин паролу и бизди канцелярияныкы да. Монтип чыгат. Проступки, МП санкциясы, судебные материалы, уголовный иш и пересмотр. Бул автоматташтырылган маалыматтык система сотторго келип түшкөн иштерди каттап, жүктөмдү тең бөлүштүрүүгө мүмкүнчүлүк түзүп жатат. Буга чейин төрага иштин баарын сотторго өзү бөлүп берсе, эми бул милдетти аталган система аткарууда. Натыйжада адам факторун азайтып, судьялардын кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу тобокелчилигин жоюуда. Поступила деп түшөт бизге. Биз ошону ачабыз и мынтип ар бир ишти карайбыз. Биринчи инстанция заполняет дата. Соттук укуктук реформанын алкагында киргизилген автоматташтырылган маалыматтык система бүгүнкү күндө жергиликтүү соттордун баарында иштеп жатат. Мындан сырткары сот отурумдары өтө турган залдарга аудио жана видео системасы орнотулган. Бул чаралар сот процесстеринин ачыктыгына, соттук этиканын сакталышына жана судьялардын жоопкерчилигин жогорулатууга мүмкүнчүлүк түзүүдө. Аудио-видео протоколдор жок болчу да. Бунун баары кагаз жүзүндө жазылчу. Кээде адам бизге жарандар катышканда нааразы айтылып келчи. Эмнегедир мен айткан сөздөрүм протоколдо башкача жазылып калды. Мен бул дооматтарды келтирген маселем, бул айткан дооматтарым жазылбай калыптыр, угулбай калыптыр, аларга соттон баа берилбей калыптыр деген нааразылар айтылып келчи. Эми азыркы учурда аудио-видео протокол жүрүп жаткандан кийин бул болгондой болуп жазылып келе жатат да. Аталган тармакты санариптештирүү сот реформасынын негизги бөлүгү. Анткени ал коррупцияны жеңүүдөгү башкы фактор. Реформанын алкагында жүзөгө ашырылган кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестри дагы жемкорлукка каршы курал болуп берүүдө. Себеби ал ар бир мыйзам бузууну иликтөөгө көзөмөлдүү күчөтүп жатат. Укук коргоо органдарына келген арыздар менен маалыматтардын баары 24 сааттан кечиктирилбестен тергөөчү тарабынан аталган реестрге катталууда. Укук коргоо органдары тарабынан 2018 жылдан бери коррупцияга каршы кызматтык кылмыштарга байланышкан 6541 сотко өндүрүш катталган. В ЕРПП сейчас работает 6 государственных органов, создано 158 точек доступа для подачи гражданами своих заявлений. Кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестринде азыр 6 мамлекеттик орган иштеп жатат. 158 жарандын арыздарын кабыл алуучу жер ачылган. Укук коргоо органдарынын 3500 кызматкери системада бир учурда иштей алышат. Бизде бирдиктүү укуктук статистика пайда болуп, кылмыштар, кыйноолор, үй бүлөлүк зордуктар боюнча кабардар болууга шарт түзүлдү. Ошондой эле пробация институту иштеп жатат. Ал батыштагыдай алга жылган өлкөлөрдө өтө оор эмес кылмыштарга же жоруктарга барган адамдарды эркиндигинен ажыратуунун ордуна коомдук иштерге тартуу, психикалык жагынан жардам берүү сыяктуу чаралар менен жаңы жашоого адаптациялайт. Түрмөдө адамды тарбиялоого болбойт. Пробация институту, бирдиктүү реестр, тергөөчү судья, тергөө кабинети, сот залдарын санариптештирүү өткөн жылдын 1 январынан баштап колдонулуп жаткан кылмыш жаза, жазык процессуалдык, жазык аткаруу, жоруктар тууралуу бузуу жөнүндө кодекстерде каралган. Буларды ишке ашыруу оңой болгон жок дешет серепчилер. С января 2019 года Кыргызстан ведет реализацию судебно-правовой реформы. 2019 жылдын 1 январынан баштап Кыргызстанда соттук укуктук реформа ишке ашырылууда, учурда активдүү фазасына келди. Башында чындыгында абдан катуу каршылыктар болду. Эмне себептен мындай болгону түшүнүктүү эмеспи. Анткени соттук укуктук реформа коррупцияга каршы күрөш менен чогуу баратат. Албетте эски система буга баш бергиси келген жок. Жаңычылдыктарга, ачык айкындуулукка каршы турду. Соттук укуктук реформа кыйынчылыктарга карабай толук ишке ашырылат. Ким каалабаса башкалар аягына чыгара турганын президент Коопсуздук кеңештин жыйынында белгилеп өттү. Соттук укуктук реформа боюнча иштер мына алдыга жылды, канча карама-каршылык болсо дагы башында муну баштабаш керек. Бул биздин сот системасы, укук коргоо органдары иштебей калат. Бул мамлекетте кылмыштуу көбөйөт деген 95% майра ошонтип айчка токтотту. Биз болбой мына баштадык. Абдан оор кыйын болду башында. Бирок бул ишке аша баштады. Бирок дагы эле кемчиликтер бар. Өткөндө жумуш топ менен июнь айында жолукканда айттым, талапты койдум. Ал сот системасында генерал прокуратура бар системада генерал тезирээк кириш керек.
келип бүтүрүш керек bunun баардыгын. Аны бүтүрбөсөк, биз укук коргоо орган сот системасындагы ачык айкындылыкты элдик көзөмөл, коңшулук көзөмөлдү биз кыла албайбыз. Мына ошо киргенден кийин анан көзөмөл башталат. Муну үчүн айтып атам муну. Муну айтып атканым мына барганда сот системасы соттун колунда. Качан карайт мурун? Канча жатат СИЗОдо? Тергөө канча жүрөт? Канча стадияга келди? Түрмөдө тергөө 2 жылдап, 3 жылдап жүрүп, сот 8 жылдап жүрүп, мына түрмөдө чирип жаткан адамдар бар. Муну мындайча орусча айтканда, настоящий беспредел деп коет. Мына ушунун баардыгын көзөмөл баштаган ушуна токтой баштайт. Бирок буну дагы ушуну ишке ашыргысы келбегендер бар да, күч менен болуп атат. Бирок мына кетти, каражаттар бөлүндү, буюрса, бул артка кайтпайт. Сот укуктук реформа бул аягына чыгарабыз. Чыгат муну. Каалайсыңарбы, каалабайсыңарбы, муну чыгарабыз. Чыгар келбесе, анда башкалар чыгарат. Мына ушул экилен нерсе. Бул мен үчүн эмес. Бул мамлекет үчүн, эл үчүн, коңшулар үчүн, өзүбүздүн балдар үчүн керек келечекте. Өлкөдө соттук укуктук реформаны толук ишке ашыруу үчүн жетиштүү каражат бөлүнүүдө. Бюджети дароо 35%га көбөйтүлгөн. Алсак 2018 жылы 1,6 миллиард сом, былтыр 2 миллиард 154 миллион сом, быйыл андан көбүрөөк. Азыр киргизилген жаңы кодекстерди практика менен айкалыштыруу жүрүп жатат. Анын жүрүшүндө көйгөйлөр аныкталса, түзөтүүлөр киргизилмекчи. Айпери Самат кызы, Жанадил Абубакир уулу, ЛТР, Бишкек.